Assalamu alaikum. Urmatlı bizdin kanaldın kattalıuçulары. Dağı bir jolu sizlerge Çıçkan kapçıgayынан ısık salam aytабыз. Bugün 29 Mart'tan 30 Mart'a oğon түнкү saat 1'ler çamasında Çıçkan kapçıgayının Köçkübulak деген жерinde kar göçkü түшкөн, kar göçkü bundan 10 gün murdadагы ушул капчыгайдан өтө чоң көлөмдө тагыраак айтканда 2,5 миллион куб көлөмдөгү чоң кар көчкү түшкөн болчу. Аны 2 күн аралыгында 10го жакын техника тынымсыз иштеп ачкан болчу. Биз бул боюнча буга чейин дагы сиздерге ушул окуянын жүрүшү боюнча оперативдүү маалыматтарды сиздерге бергенбиз. Ал эми бүгүн дагы ошол эле жерден кар көчкү түшүп, өткөндө түшкөн кардын бир аз бөлүгү бийик жайгашып калгандыктан, жаан көп жаагандыктан көчүп, түшүп, жолду тосуп калган. Азыр мына сиздер көрүп турган автоунаалардын жалпы саны 100дөн ашат. Эл түндөн бери ушул жерде турат. Ал эми көчкүнүн кире беришинде Бишкектен Ошту карай кетип аткан багытында атайын ички иштер министрлигине караштуу жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкери жолду тосуп ошол жерде коопсуздукту сактап турат. Мына өзүңүздөр байкап жатасыздар. Ел түнү менен машинасында отуруп эле таң атырып уктап чыгышты. Азыр эрте мененки сааргы саат 8. Мына көрсөтүп коеюн, тиги жактан күн да чыгып баратат. Ал эми кар көчкүнүн Оштон келаткан тарабында дагы автоунаалардын тыгыны байкалып турат. Дегенде мен жакындатып сиздерге көрсөтүп коеюн. Эгерде байкап көрсөңүздөр болот. Ал жагында канча автоунаа бар экендиги азырынча белгисиз. Биз атайын сиздер үчүн жолдон бир аз тоонун бооруна чуркап чыгып, үстүнөн тартып көрсөтүп жатабыз. Азыр ылдыйга жолго түшүп, кар көчкү түшүп жаткан жерге барып, окуяны толугураак чагылдырып бермекчибиз. Биз ылдый түшүп баратабыз, мынандай таштан чыгып келдик эле. Этият болуу керек. Тоодо көптөн бери жүрбөгөнгө. Мынандай чытырман токой. Чытырман токойдон өтүп барабыз азыр. Азыр ушул жерден өтүшүбүз керек. Мына жерде мусордун өтө көп таштаптыр. Мусордун чекеси менен өтүп кетебиз. Мына биз жолго чыктык. Мына урматтуу туугандар, мына жерде Бишкектен келген таксисттер Ош тараптан келаткан жүргүнчүлөрдү кайра Оштон келаткан таксисттер менен бартер түрүндө, мындайча айтканда, алмаштырып кайра артына убакытты күтпөй эле кетип атышат, соодалашып атышат. Мына жерде биз кече кечинде дагы сиздерге видео жарыялаган болчубуз. Түнкү окуя боюнча. Автоунаалардын бардыгы турат. Азырынча биз
кар көчкүнүн Бишкек тарабында турабыз. Ал эми Ош тарабында, мындайча айтканда, Токтогул тарабында МЧС кызматкерлери иштеп атабы же жокпу? Азыр чогуу көрөбүз. Ал жерге түн айтып атышты эле. Бул машинаны Фура болсо керек. Фура. Volvo маркасындагы окшойт. Ушинтип жолду тосуп койгон. Мына элдин баары көчөдө. Так. Мына бечара жаш балдары менен эжелерибиз дагы жол азабы дейт. Ошентип жүрүшөт. Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Жол кыймылыгынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгү дагы түнү менен ушул жерде жолду кайтарып турду. Так, мына ал жерде ички иштер кызматкерлери дагы жолду эч кимди өткөрө койбой тосуп туруптур. Элдер келип ушул жерден тамаша кылып атышат. Так. Мында bir машина жолду тазалап атыптыр. Мына урматтуу биздин замандаштар азыр 2 техника, 2-3 техника иштеп атыптыр. Катуу. Буюрса, жакынкы аралыкта ачылып калгыдай. Биз бир азга жакыныраак баралы. Бул жерде жүрүү өтө кооптуу. Ошондой болсо дагы аракет кылып көрөлү эле. Кудайым өзү сактасын. Бөөдө кырсыктан ар бир инсанды сактасын. Ал кар түшүп түнү жолду тосуп калган. Азыр мына техникалар иштеп атат. Ал жер өтө кооптуу. Көрдүңөрбү? Кар өтө ийиктен түшөт.
Ya ötüp kete. Al жағында дағы. Жол açılayın da öyle kaldı. Çurkap ötüp keterli, çurkap. Assalamu alaikum. Ötüp keterli. Kalacakta da eldin sanı köp. Az gana kalıp durur o kadar. Birazdan giyin yol açılak buyursa. Bu жақта avtomobillar insanı öte köp. Oş bağıtıran gelen avtomobillar insanı. Mınaki urmаттуу биздин достор, жолдогу окуяны кененирээк көрдүңүздөр. Биз үстүнөн дагы, жанынан дагы келип тартып, сиздерге толугураак жеткиргенге аракет кылдык. Ош тарапта, мындайча айтканда, Токтогул тарабында турган автоунаалардын санын көрүп байкасаңыздар болот. Аягы көрүнбөйт. Элдин саны да ошончолук көп. Азыр 2 техника иштеп атыптыр. 2 техника. Мына үстүнөн да көрсөтөлү. 2 техника иштеп атыптыр. Буюрса жол ачылды. Жол ачылды. Азыр bir 15-20 мүнөттүн ичинде жол толук ачылат. Kar mına al жактан келген. Dostlar, men sizlerge bir nerseni aytıp koyayım. Bizdin kanalga kattalıp, bizdin kanaldagi videolardı har daim körüp, videolarga klas basıp, jaksa jaktı degen, jakmasa jakmadı degen like'tardı basıp, anan sözsüz türdө kommentariy kaldırыңыздар, men sizlerden суранат элем. Kejit Press kanalын колдоп туруңуздар. Biz akırkı malumatарды sizlerge жеткирип берүүгө hareket кылып турабыз. Buyursa biraz vakittan keyin bizdin kanalыбыз YouTube көрүүчүлөрүнө Кудай buyursa популярдуу болот деп ишендирип айталам. Biz ошого hareket кылып иштейбиз. Bizdin kanaldagi kontent sizlerge har daim jagымдуу болот деген чоң ишеничибиз бар. Дагы bir нерсени биз эске салып коюшубуз керек. Кээде биз кандай десем, кээде жолдо кетип атып эле көп окуяларды тартып киргизгенге туура келет. Анча-мынчаңыздар ойлошуңуздар мүмкүн. Бул бекерчи окшойт депчи, биз бекерчи эмеспиз. Ушундай өзүбүздүн ишибизди сүйгөн гана жаранбыз. Ушуну менен бул видео аркылуу Ош Бишкек жолунун Чычкан капчыгайынан сиздер менен коштошобуз. Жол буюрса ачылып калды. Саламатта туруңуздар. Ар дайым Kejit Press сиздер менен боло бермекчи.